Hay qurbum, sen menin bir qurbum, bir demin bir sen menen, kıybasımsın menini. Qurbum, sen menin bir qurbum, bir de... Бүгін Супер ТВ телеканалында менде бір дос бар берүүсү конокто. Ырчылар, айымдар, көп уақыттан бері дос билишибизче. Эко кайсы жака барса дагы чогуу барат, чогуу отурат айтор мындай эгиз козулардай. Бүгін биздин конокторубуз Кызтай Калкабылова жана Айгерим Эшим. Саламатсыздарбы? Саламатсызбы? Мандай сонумбу? Сонун. Албетте. Жагырап жайнап күлүп отурбайлыбы я? Камера кийгөндөн эле унутуп калдыкпы? Сүйлөбөйлөбү? Дайыма чогуу жүрөсүздөр, кайсы жакта болбосунчу. Дайыма чогуу көрөсүздөр да. Анан достугуңуздарга канча убакыт болду деги? Негизи достугубузга 13 жыл болуп калыптыр, 13 жыл. Ооба, негизи 13 жылга. Бизгече да саналып өзү таң калдык. Негизи эле андай жашырып жаап жүргөн курбум ушул Айгерим Эшим болчу. Мындай эч кимге көрсөткүм келчү эмес, анткени көз тиет койду. Кандай десем, чын эле көз тип кетет. Анткени менде да көп курбулар болду, бул жакта да көп курбулар болду. Ортосунда бир убакта сүйлөшпөй калганбыз чынында. Анан бул жакта курбулар болду. Баары бир эле мындай да, биз экөөбүз үйдүн кенже кызыбыз, эркек кызы. Андан кийин экөөбүздүн характерибиз окшош. Эркектер менен өскөн бул жакта, мен дагы. Анан да атаандашуу деген жок бири-бирибизге. Главное, ушунуку жакшы болсун дейт мага, мен мунуку жакшы болсун деп ушундай аракет кылабыз да. Балким ошондон улам узак мөөнөткө созулган достук деп айтсам болот. Түбөлүктүү. Сүйлөшпөй калганбыз десе, ортодо бир ушуп кетти деп ойлоп калбагыла. Просто турмуш болуп бияктыкы ушундай болуп, анан баары бир турмушка чыккандай неме болуп калат го. Үйдө иштерме алек болуп ошондой болуп эле бир-аз мындай алыстап баратып, кайра табыштык. Эми табышканда кандай кайра жакындап, андан дагы мурункудан да жакын болуп көз тийбесин. Еще эми болуп тур да, ортобузда мындай да, бир эле адам экөөсү сатып кетип тур да, ошого таң калдык да. Кайсы адам? Барына чексиз. Эмнелерге? Барына. Мессенджерлерге, социалдык тармактарга, чалууларга, фильмдерге, сериалдарга, телеканалдарга. 4 жумага 550 сом. Шашылгыла, барыбыз кошулабыз. Переходи на О. Барына чексиз. Айта албайбыз деп коюм. Жаны тааныбайсыңар баары. Таанысыңар. Да, эме да, кандай десем, ал убакта мен да ал адам менен дос болгом, ошол убакта кайра бул жак менен дос болгом экен да. Бирок экөөбүздүн дос экенибизди такыр билчү эмес алар. Анан ошол убакта эле буякта сатып, биякта сатып кеткенде жаман таң калганбыз да. Ошол. Мисалы айтып калат го, айымдар бир көргөндө, мисалы серва экен же ушундай экен деп курбу тандаганда мындай ийригейт го. Сиздерде кандай болду алгачкы көргөндө? Мен алгач көргөнүмү айтып берейин. Мен анда Кыз бурактардачымын. Бегемотто көргөнбүз. Филармониядан биз Гүлшар Садбакасованын 40 жылдыгында, 40 жылдыгы эле, 40 жылдыгында концертке даярданып жүрүп, анан курсасы ачып кетип, Кыз бурактын кыздары менен Бегемот жакынында эмегечи филармониянын жанына шакы барып туруп, фастфуд алайлы деп барганда эле, ошол көзүм менен просто эсимде калып калганда, ошол кетпейт такыр. Моончу серпеңдеп чуруккап келгенбиз да, биз андачы мындай көйнөктөр боенуп эле аял сыяктуу болуп ушундай болуп көрүнгөнбүз да, бугача өзүбүз деле өлө чоңдой көрүнчү экенбиз да, ойлоп көрсөң, бул кичинекей кыздай болуп. Моон серпеңдеп чуруккап келип, сүйлөп, ушун жыргап бир сонун бир ощущение калтырып кеткен да. Анан ошондо биринчи көрүшкөнбүз. Анан кичинекей бир сонун кызды эле элестетип калгам. Анан кийинчи ошо эже сиңди болуп жүрүп эле, анан азыр акыркы бир 2-3 жылда уже чын эле мындай доска айланып кеттик, кадимкидей элечи. Мурда мен дос деп да айта албайм, бир тууган сыяктуу. Бир тууган болуп кеттик, ооба. Дос, жакын дос, бир тууган болуп кеттик. Мындай да, мунун сөйкөсү болсо ырдап бүткөндө мага чечип келе калат да, момун таанасаң сонун болот экен депчи. Мисалы үчүн бияктан ыры чыкса, мен эртең менен турганда мисалы өзүмдүн клипимди туруп канча просмотр калыптыр деп көрөм да. Анан уже меники 1 ай 2 ай болгондон кийин көрбөй калам. Анан бияктыкы жаңы чыкса эртең менен туруп ушинтип көрөм бияктыкындачы. Экөөбүз ушундайбыз да. Действительно андай эме жок. Мындай кимибиздики жакшы болсо, ошого мындай кимибиздики анча болбой атса, ошобузга көбүрөөк поддержка беребиз. Кайсыл жерде болбосун, не болбосун, тикеден тик турган досторбуз десем болот. Атаандаштыкты айтпайсызбы? Атаандаштык башкаларда аябай эле болсо керек, аларды көрүп эле жүрөбүз. Бизде андай жок экен, анткени ошо кече жакында эле көзмончогумду чыгарып жазып алырды дагы. Бул мага наоборот ушу ырды жырдабайсызбы, жакшы экен. Мен бир айтып калдым.
ушуларды ырдагым келип атат, мындай бир ырдап койсом, эч ким деле шылыңдабастыр, башкалар деле ырдап жүрбөйбү, ар кимдикин деп айтып калсам. Эмнеге шылыңдайт экен? Сиз эмне постоянно эле бирөөнүкүн жүрбөйбү, башкалар деле каверлерди ырдап эле. Сиз ага караганда сиз өзүңүздүн деле ырдарыңызды ырдайсыз, бир жолу ырдап койсоңуз эчтеке болбойт деп бияктагы чоң поддержка берип анан ырдап калгам да. Негизичи ушуга чейин сиз айткандай көптөр билбейт да, жакын билбейчи, эми эле билип баштады да, могу акыркы учурдарда эле. Ушуну көз тийбесин деп койду. Негизи жаман го ушундай элдер сүйлөп, көз тийбесин, сөз тийбесин. Ооба, ошондосун. Түтү деп коюңуздар да ой. Сон азыр сурагым келип турат да. Мындай бириңиздердичи эркелетип атаганда кантип атайсыздар? Алар суроо. Ар кандай да койду. Токолана макалак, коколана токолак деймин. Мен Сакун башынан эле муну кыз сайкал деп көп айтат го. Жакындар вообще башкача айтат мунучу. Ар кандай аттар бар экен да. Мен Гонгорлотуш деген атым бар. Өзүм атайын. Башкача аттар бар. Чаки деген атым бар, Зайка деген атым бар. Ошол. Мен муну башынан эле Саку дегем, ошол ойдон Саку деп калгам. Биз мындай отдельно жүргөндө, мисалы мен өзүм жүргөндө, мени эч ким ойлобойт мындай өлө ушундай бир күлкүлүү депчи. Баары ойлойт экен мени наоборот. Да, өзүнчө эле серьезный деп. Мен стерва деп ойлошот. Буну дагы керсеген, укмуш моундай деп ойлошот да. А биз экөөбүз кошулганда эле ушундай башталат өзү эле. Биз аны контролировать эте албайбыз. Мисалы үчүн мен клип тартканда жанымда постоянно жүрөт да. Анан ошо клипмейкерлер бул жактын жумшак деп ойлоп, мени эле эме деп ойлошот да, стерва эмне деп ушинтип салат депчи. Даже акчасын чалып туруп, айтып койчу, сайкал мынча берип койсун деп айтат. Мен аркылуу ой, айтпайсыңбы, өзүң эле өзүңдүн жумушуңар го, бар айт да десе. Жок деп. Мен көптөргө айтам да, силер вообще башкача ойлой бересиңер депчи. Сайкал такыр андай эмес да, бул чындыгында андай эмес да. Чындыгында сыйды ушул Сакудан үйрөнсө болот. Мен улуу болсом деле ушу Сакудан көп эле жакшы нерселерди алдым го деп ойлойм да, билем. Анан жөн эле көзүнө отуруп макташ эмес, чын жүрөктөн айтып атам. Ошо сыйлаганды билет аябай, элпек, анан жөнөкөй, кичипейил. Негизи эле жакшы мындай эмелер, сапаттар бар, аябай көп жакшы сапаттар. Даже чындыгын айтсам, мага жаман сапаттар деле көрүнбөйт да. Может, балким жакын досум болуп, аябай бир тууган болуп калган үчүнбү билбейм, бирок жаман сапаттар деле жок, мен азыр айта албайм деле экен. Рахмат дейсиң да койду. Негизи Айкоша деген мендеги бар характерди бияктан көрө алгам да, бүт. Чын эле боорукер, мындай чын айтканда, мындай жок болуп атса да колун суна берет да. Мен жардам кылайын депчи. Мисалы үчүн, кээде болот го мындай кыла албай турган жумуштарычы, ошондо дагы жүрө берет жаныңда. Эмне кылабыз, тиге чалалы, буга чалалы. Мындай не проблема болбосун, Айкош муну табыш керек болот деп чалам, сразу табып коет да. Мындай өзүнүн болбосо да башкалардын издештирип таап коет. Күйүмдүү аябай. Жада калса мен кызымды эч кимге ишенбейм да, апаман башка бирөө таштап кеткенден корком. Бирок Айкошго ишенем. Бирдиме ждо мен. Ошол Жашап койду го. мындай чын эле болгон нерсенин баарына ишенип койгом да. Кызымды ишенип аткандан уже болду да. Болду да башкасы дегенсиз, э? Анан азыр бир-эки жолу айтып калдыңыз го, катары мененчи. Менден улуу болсо дагы депчи. Канча жаш айырмасы бар тобуз? 3 жаш. 3 жаш айырма, 2 жаш болду койду. 3 жаш, 3 экен. Эми чоң деле эмес да, менин курбуларым негизи бул жактан да чоң. Мен башынан эле Айкоштун эмекмин, ошо айтып атпаймынбы, тиги филармонияда чоң аялдардай болуп, таза эмелерди кийип жүрүптүр да, каштарым боёлуп, анан карап, жаман чоң эжедей көрүндү да мага, действительно. Могу сайкал желердей эле көрүндү да, сайкал желердин жанында жүрсө чоң эле эже экен бул деп. А көрсө мен курактуу эле, жапжаш эле кыз экен, анткени эми сахнаны таба ушул го, боёнуш керек. Анан ошентип боёнгон экен, анан кийин сен деп көнө албай койдум да, такыр. Өзү деле айтып сен деп бирөө такыр көнө албай койдум. Азыркы чейин сиз дейсизби? Сиз дегени дагы бул сый да. Анан ошо сый үчүн да биз көптөн бери Кудай сактасын, бирок эч кандай тыңкыңкта болгон эмеспиз да. Ошол сыйын дагы бул жерде көп роль ойнойт. Сон 13 жылдык мындай курбулардын тарыхы сонун экен да. Анан азыр сахнада доссуздар, жеке мамиледе доссуздар, эжесиңди деп койсом болот, курбу. Анан үй-бүлөлүк катнаш барбы? Албетте бар. Үй-бүлөңүздөр менен. Албетте. Бар. Менин кызым бүт билет.
Бир биздин жолу үй-бүлөгө чоң эле кирип чыгып бир жолу эме Гүлжан Аяш апага окшогон бир эже кетип бараттыр, апасына окшогон эжечи. Десе, Гүлжан апа деп бакыратпай десе, шокко кийим деп карап, чын окшош экен деп. Мындай уже кызыма чейин тааныйт, баарыбыз эми тыгыз байланышта. Албетте. Эми да жакшылыктар келип атпай алды да. Эми келип атат да, буюрса сөз. Кадимкидей эле моунда бачар болобуз да. Кызы калайын, турмушка чыкканда сиз жанда жүрүңүз го, курбуңуз болчу. Анда ошондо бир комментарийлерин окуп калдык да, Инстаграмданчы. Ай, качан кетесиң Айгерим ай? Ай, үйүнө жашап алдың го дегендерди окусаңыз керек өзүңүз эле. Ал эме болду да, бул дегенден эле бир 2-3 күндөн кийин эле. Биз эми элестес бир күн кечке жүрөбүз, анан биз 2-3 күн көрбөй калсам мен кадимкидей стресс болуп кеттим да. Жок, анын үстүнө дагычы мен бунун кайын журту менен да жакшымын да. Аябай жакшы. Илгертеден жакшы болду эле. Кайненеси. Ооба. Конечно, мунун кайненеси. Досум да өзүнүн эле, досум да. Мунун кайненеси Жылдыз Аяш апам өзүнүн эле бунун апасындай эле копия адам да. Анан мунун жолдошу мурунку эле досу болчу да, айтып эле жүрбөдүк беле. Мен деле досум болчу да. Анан мен деле Аяш апам болчу. Анан алар менен деле жапжакын болгондуктан мен мындай бул күйөө тийди уялдым деп бир 2 кийин барайын деген нерсе болгон жок. Мен автоматом эле футуң болду. 3 күндө эле барбадым. Ошондо экөөбүз сторис киргизип жыргап койсок, ошондо жазышкан, ошону айтып атасыз. Ошол учурда аябай көп комментарий келип. Ой, биз ошо сторис киргизип бир эле жолу кирсек, андан кийин канча болду, Ооба. Биз еще чогуу жүрсөк тиги бунун өзүнүн эле байкеси бар, кешеден ошол айтып атпайбы? Өкүңөр эмне бирге тийгендер эле. Видеодон чабып. Жа мындай го. Күйөөгө тийгенден кийин кыздар отдельно романтик болуп жүрөт го, бирок мен антип жүрө албайт экенмин да. Жаныма алып кетпесем болбойт. Бул дагы. Канча күн жүрдүңүз анда айтыңызчы аны. Жок, мисалы үчүн биз көлгө кетсек деле обязательно албасам болбойт да, бир жекем жогото алгандай болорум. Жүрөсүз да, ооба. Бир жекем жогото алгандай болорум. Албетте үйүнө. Барып келип жүрө, жанында мындай. Жанында бесим жогото алгандай болорум да. Барганда эмне, барганда 5 саат отурбайсың аякта, барып чай ичип, бир-эки сүйлөшөсүң, кетесиң болду. Анан ошону сториске кирип калса, элдер ойлойт. Баары чогуу жүрөт деп ойлойт. Кечке эле чогуу жүрөт деп ойлоп калышат, ошойт да, андай эмес да каяктан. Андан жакшы болуп берет. Мырзалар да мындай да, мисалы сөз түрдө ала турган кызын, же болбосо сүйлөшкөн кызын досуна көрсөтүп чай. Бул силердин Аяшкары болот. Кандай экен депчи. Ой, канча балансынан өткөрүптү го. Бизде болот, ооба, албетте болот. Прям эми кандай экен дебей эле, бирок мен жигит таптым да деп келип калган сыяктуу нерселер болгон. Жолдошуңузду алгач көрсөтсөңүз эң биринчи эле курбуңузгачы. Биринчи ушу билгенде ошо алдында уже подкатывать этип баштаганда эле ушу жанымда болчу да. Мен даже экөөнү биз мындай болгондо кичинекей сиздер айтып берип коеюн. Ошо экөө сүйлөшүп баштай электе дос катары эле жүргөнбүз да баарыбыз. Анан Мирландын эжеси турмушка чыгып, анан баарыбыз ошол жакта кызмат кылып жүрөбүз да. Кызмат кылып жүрүп, анан экөө отуруп алып, очередти күткөнчө отуруп сүйлөшүп атабыз. Экөөм жанашып отуруп алыптыр да. Анан карап тамашалаганмы? Өкүңөр өлө жарашып калсыңар го деп гүллейт. Өкөдө чоңдай бойлорубуз мындай анан кийин гиллей болуп. Өкүңөр эле жарашат экенсиңер негизде тамашалап койгом. Анда экөө сүйлөшүп баштаган эмес да. Ошол тойдон кийин эле бир аз өтпөй эле сүйлөшүп кетишиптир. Сиздин бага эмне дейт, ойлойт болду экен деген ой болду сизде? Корктум башында. Чын айтыштан билесизби, блин, айта албайтам, бир нерсе айтайын деп айтпады да. Жок, мен жана айттым тамашалап, бирок именно сүйлөшүп баштаган башында бир 2-3 күндө айтпай жүрдү да. Барып келет, досумдун үй-бүлөлөрүнө барып келдик, анан жеткирип келдик, амыткеликте эле бирдекелер сүйлөп жүрөт. А мен чута ошо менен эмне көп эле жүрүп калдыңар го? Кататься этип десем эле анан айттың, Айткандан корктум башында. Анткени жашоодо ар кандай ситуация болгондо, анан ошондон корктум. Не болот, не дейт десем. Сонда да деди, сразу дедим да. Сонда экен го деп сразу эле ушинткем да. Сиздин дагы артыңыздан жүргөн мырзалар көп болсо керек. Сиз дагы тааныштырасыз, бай, мына Аяшкаң ушул болот депчи. Ооба. Аяш деп пока айта элек, айтат бекен деп күтүп жүрөм мен деле. Көп деп деле баарын карап отурбайбыз да, бирок кээде көңүлгө жакыныраак болуп калса, албетте сразу эле бияка айтам. Анан бул дейт, же болбосо ушундай эле болуп турат. Турмуш куруу жаатында сизге курбуңуз кеп кеңештерин дайыма берип турса керек. Ооба, албетте бул айтып атпайбыз ошо кичүүмүн депчи, бирок кичүү болгону менен бул мага көп кеңеш берет, көп советин берет. Көбүрөөк башынан мага караганда көп жаш кандай деп коет эле? Көптү көргөн эмес, көп жашаган деп. Ошондой да, чындыгында эле. Ой, көптү көргөн жашаган иш бар. Чындыгында эле көп кеңешин берет, ачык эле
мындай болсоңуз туура, мындай кылсаңыз туура болот, мындай кылсаңыз туура эмес болот, мындай болсо мындай болот да деп мындай кимдин проблемасы болсо жанындагы адамдын баш свежийраак ошол жакшыраак ойлоно алат да. Мисалы үчүн кимибизде кандай проблема болбосун бул жак чечет, мен бул жактыкын чечем да ушундай. Сиз айтып калдыңыз, кызымды дагы ишенем, жада калса тапшырып кетем депчи. Жолдошуңуз баласак болуш керек, Өтө баласак, Да, жакшы. чересчур. Эме да, жолдошумду жакшы көрөт биринчи атасын. Анан подушка дейт биякты. Мен подружка дейт. Ана подружкасын жашырат, анан мени жашырат. Ал эме да баягы садикке жакында эле барып баштады да Альфия, мына кече 2-3 күн болду. Ага чейин мисалы Мирлан эле алып жүрдү да. Машинасынын аркасына салып алат. Машина сатса ошо жүрө. Бул өзүнүн ишин кылып жүрө берет. Бул өзүнүн ишин кылып жүрө, жалгыз монтип кылып жүрө берет да. Тиги байкуш машинанын аркасына тигин салып алат да, өкө. Өздөрү менен барбайт да, ошон үчүн кызым Өз алдынча кетеби? Ушата мен жүрөйүн деп айтат. Ошо өткөндө да экөөбүз турсак, мен жаттым, бул иш кылып аткан, ар жакта кирпик жасап аткандан мага мындай келип туруп, сразу бияка жүгүрдү да, мен өткөп мага келет да. Ошол. Мындай Альфия кандай кичинекей ошо кичинекей баладай болуп сүйлөшөт. Мен ал менен ошо подружкадай эле сүйлөшөм да, анан ошон үчүн мен да муну алым келип атат деп. Мен аны дажычы ошол ал менен мындай теңирээктей сүйлөшүп атыпчы, 5 жашта экенин билбей калыптым да. Ушундай кичинекей элеби бул деп таң калып сурап калдым, билесиң. Эме да мындай өлө эле берешен да, кол аябай ачкан, магазинде жүрүп бирдекени мынтип алып туруп, блин, могу жакты да деп жөн эле мынтип койсоңчу, алып берем деп монтип эле. Ошо аркага куулап алып берем депчи, болбосо акчасы жок. Кайсы акчаңы алып бересиң десе, бар да, сенде бар да депчи кайра. Кичинекей жаным, өлө эле берешен. Подускама чалып берчи деди, аны чалып берсем, подуска дейт, качан күйөөгө тез деди. Элдин баары күйөөгө тийип бүттү, сиз эле калдыңыз. Уяк тийип атпайбы? Мен биз экөөбүз шок болуп калдык, Ким үйрөттү деп, Мен өзүм таң калдым. Эч ким үйрөттү, өзү эле ушундай. Канчага чыктың дейт, бир жолу баягыда. Анан мындайга чыктым десең, күйөө тийбейсиңби деп ушинтип коет, туруп туруп эле ушинтип калды акыркы учурларда да, кечке эле ушинтип. Дос менен деңизчи, сиздин интернет желесинде гендер патентini чыгарган видеоңуз аябай талкуу болду. Коомчулукка эжем таштадыңыз. Жок, ошо эжемдики болду, ошо эжемдикин кылдык. Бизге да жогуштуу болсун деп ошо биздин үйдө кылдык. Личный жашоо мен төрөсөм да балким айтпай коюшум мүмкүн. Ошо чыгып калган үчүн ойлоп атат да. Буларчы ошо уже айтып атат депчи. На самом деле ал чыгарган эмес да. Бул даже ойлонбосоң керек сен, мени ойлоп калышат деп да ойлонгон жок. Чын элечи, эжемдики отуруп өлө жыргап атып эле эметип калдык. Биз дегенчи мындай тонкостьтарына чейин ойлоно албайбыз. Мээбиз жетпейт да койду. Тамаша. Чын эле бизде үстүртөн эле ойлонуп кое беребиз. Бул деле ошо эжемдикин тартты да, ошон киргиз салды да. Мени ойлоп калышат деген жок бул. Билем да. Ийгилик сиздерге. Бар болуңуздар, оорубаңыздар. Эми дагы курбулардын ортосундагы мамиле ушундай сонун бойдон сакталсын. Ооба, биз үлгү болойлу эле башкаларга. Урматтуу көрүүчүлөр, бүгүн Супер ТВда менде бир дос бар берүүсү болду. Конокто ырчылар Кысайкал Кабылова жана курбусу Айгерим Эшим болду. Жалпыңыздарга жагымдуу күн каалайбыз. Көрүшкөнчө.